Келинчегибиz намаз окубаса, биз жооп беребизби? Же өзүбү? Канча айттым намаз оку деп укпайт. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтканда: "Ала куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раияти." Силер барыңар жоопкерсиңер, кол алдыңардагыларга жооп бересиңер деп. Башка хадисте да келген жери бар да: "Ар-раджул раин фи ахли байтихи ва мас'улун ан раияти" дейт. Эркек өзүнүн үй бүлөсүнө жооп берет экен. Аялына эртеге кыямат күнү сурак болот, эркектердин аялы жөнүндө сурайт. Бала чакасы жөнүндө сурайт. Куранда аят келет: "Я юхалладина аману ку анфусакум ва ахликум нара." Эй имандуулар, силер өзүңөрдү жана аял бала чакаңарды дозоктун отунан куткаргыла дейт. Хазрет Али радыйаллаху анху айтканда: "Аддибухум ва аллимухум." Аларга кантип дозоктун отунан куткарасыңар десе, аларга адеп үйрөткүлө. Куран хадистин таалимин үйрөткүлө. Акыйкаттын таалимин ушинтип үйрөнөсүң. Болбосо жата кал. Туура, эч бир жан башка бирөөнүн жүгүн көтөрбөйт деп Курандагы аят келет. Эч ким эч кимге жооп бербейт деген маани чыгат да. Ушул жерде алымдар айткан. Бул мындай деген бунун маанисин жакшы угуп алыңыз. Сиз айттыңыз, жолук сал, намаз оку деп. Макулбу? Дагы деле жолук салбай, дагы деле намаз окубай. Сен бирөөнү ушактаба, гыйбат кылба, же уурулук кылба, дагы эле кылба. Тияк жооп берет, эми сиз жооп бербейсиз буга. Эми буга сиз жооп бербейсиз. Эгерде bunday айтпасаңыз, сиз жооп бересиз. Түшүнүктүү? Аны аялга барды эркек жооп берет. Аялдын кылган күнөөлөрүнө эркек жооп бере береби? Ал жалган сүйлөсө, бул жооп бере береби? Ал гыйбат кылып отура берсе, бирөөнү каргай берсе, бул жооп бере береби? Эгерде сиз тыйбасаңыз, арам нерседен тыйбасаңыз, жаман нерседен тыйбасаңыз, жакшылыкка чакырбасаңыз, жооп бересиз анда. Жооп бересиз андачы. Эмне үчүн сен айткан жоксуң деп. Мен айттым, бул айтып атат. Намаз оку деп айттым, укпайт дейт. Канча айттым намаз оку деп укпайт деп. Жакшы суроо берди бирок. Туугандар, демек түшүнүп алайлы. Кайсы жерге чейин биз жооп беребиз, кайерге чейин өздөрү жооп берет. Демек мынча баардык эркектер, үй бүлөлөр, эртеге аялыңызга жооп бересиз кыямат күнү. Ага сөзсүз жооп бересиз. Балдарыңызга жооп бересиз. Мойнуңуздан сакыт деп коебуз. Айтып бүтүп койдум, бердиңизби? Дагы эле болбой ошо деген туура эмес иш кылса, ал жооп берет. Буга эми сиз буга жооп бербейсиз. Түшүнүктүү да. Демек эмне кылыш керек экен? Айтпай эле коюп жүрүш керек бекен. Мухаббат менен өчөшпөй, жек көрбөй, жаман көрбөй, гурбут этпей, кагып, үстүнөн күлбөй, кемсинтпей, шылдыңдабай. Кээ бирде ар кандай мындай жок, тиишип, мындайгындай сүйлөгөндөр, жок, андай болбойт туган. Жакшынакай машалла жакшы көрүп, Алладан сурап, чай жакшынакай менен чай пайда отуруп, жоксо башка немеде отуруп, көңүлдүү сөздөр менен, жылуу сөздөр менен айтып, аны акырындан айтып коюңуз. Алланын өкүмү мындай, пайгамбарыбыздын сүннөтү мындай. Эртеге бул кыямат, бул мындай. Бар, мен да тирилем, сен да тирилесиң. Менин кабырым бөлөк, сен кабырың бөлөк. Мен таразам бөлөк, кыямат күнү сен таразаң бөлөк. Бирок экөөбүз тең Алла жараткан. Экөөбүздүн өмүрүбүз да Алланын колунда, жаныбыз да Алланын колунда. Айтып коюңуз, айтып коюң. Мен кылган жакшы иштериме, мен кылган жаман иштериме Кудай сактасын, өзүм жооп берем. Сен өзүңдүкүнө жооп бересиң. Мен бирөөнү алдасам, мага мен жооп берем. Сен бирөөнү мени алдасаң, сен жооп бересиң. Кыянатыңа өзүң жооп бересиң, гыйбатыңа өзүң жооп бересиң. Даратсыздыгыңа, гусулсуздугуңа өзүң жооп бересиң. Бардыгына кыскасы айтканда, акырын сүйлөшүп, айтып коюш керек момун. Болсо эртеге анындагы мойн көтөрүп алып анан мойнуңа өзүңдүкүн жооп бере албай бул жака чатагы. Башканыкында. Оор да,